Орусияда 2 баланы уурдап кеткен Өзбекстандын жараны кармалды. Орусиянын Рязанск облусунда 2 баланы уурдап бир нече ай бою ыдык көрсөтүп жүргөн Өзбекстандын жараны кармалды. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, 38 жаштагы шектүү май айында кошунасынын 2 баласын өзү жашаган аймактан 300 чакырым алыстыкта жайгашкан сарайга уурдап барган. Ал сурак учурунда балдарды багып алуу үчүн уурдап кеткендигин айткан жана да алар менен жыныстык катнашка баргандыгын кошумчалаган. Маалыматта белгиленгендей, сентябрда шектүү кармалып, 2 бала ата-энесине кайтарылып берилген. Шектүүгө карата кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Учурда иликтөө иштери уланууда. Булак Супер KG. Чүйдө Мирлан Дүйшөбаев 31 августтан бери дайынсыз болуп жатат. Чүйдө Дүйшөбаев Мирлан Кадырбекович дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу Чүй ОЭПтен билдиришти. Маалыматка караганда 9 сентябрда Чүй ОЭПке Мирлан Дүйшөбаев дайынсыз болуп жатканын айтып, кызы кайрылган. Анын айтымында 1975-жылы туулган. Атасы 31 августта саат 17:00 шамасында Кошой айылындагы үйүнөн чыккан бойдон кайрылып келген эмес. Кимдин сүрөттөгү жаранды көргөн болсо 0312 607 387 0312 233 289 777 408 номерларына жазсаңыздар болот. Маалымат багы Зереп Медиа. Орусияга баңгизат жиберип жүргөн тажик жараны Кыргызстандан кармалды. Баткен облустунун Карабак айыл аймагынын Тажикстан менен чектешкен жериндеги май коюучу жайдын коросунан 9 даана таңакталган зат табылып алынган. Алынган брикеттер гашиш баңгизат экендиги аныкталып, жалпы салмагы 9 кг 120 грамды түзгөн. Министрликтин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери баңгизаттар Тажикстанда туулган, учурда Чүй облусунда жашаган, 1976-жылы туулган жаранга таандык экендигин аныкташкан. Бул жаран баңги кылмыштарын жасап жүргөн оюшкан кылмыштык топтун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда экендиги такталган. Учурда тергөө уланууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7925 103 22 55. Өз баласын аялына өчөшүп, оозгалгы сөздөр менен сөгүп, урушкан ата алайдан кармалды. Бул туурасында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Супер KG порталына билдирди. Маалымдалгандай, окуя боюнча Алай райондук милициясы учурда тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Айта кетсек, социалдык баракчалардан кичинекей наристени атасы уктатпай, сөгүп, видеого тартып алган тасма желдей тарап, коомчулуктун кыжырын кайнатты. Тасмада баланы атасы караңгыда эшикке кууп чыкканын да көрүүгө болот. Социалдык баракчалардын колдонуучуларынын бири тасманы өз баракчасына жүктөп, бала менен энеге жардам берүү керек деген алардын укугун коргоо зарылдыгын жазып, билдирүү калтырган. Анын айтымында баланын апасы банктан алынган насыяларды төлөө үчүн Москва шаарында мигрант болуп иштеп келет. Ал эми баланын атасы аялына өчөшүп, наристени уруп, тартып алган видеолорун ага жиберип турат. Булак Супер KG. Вьетнамда тайфундун кесепетинен каза болгондордун саны 200гө чамалады. Вьетнамда катталган Яги тайфунунан каза болгондордун саны 197 адамга жетти. Ал эми жаракат алгандардын саны 800дөн ашып, 128 жаран дайынсыз болууда. Маалымдалгандай, каза болгондордун саны кечээ 141ге жеткен. Ханой аймагында дарыя жээгинен ашып, көптөгөн жолдорду суу каптады. Тоол аймактарда жашаган миңдеген тургундар коопсуз жайга эвакуацияланды. Яги бороон чапкыны өлкөдө 7 сентябрда башталган. Ал өлкөнүн түндүгүндө көптөгөн ири заводдор жана кампалар жайгашкан аймактарда катталып, катуу суу ташкындарына жана жер көчкүлөргө алып келди. Сентябрдын башында бороон Кытайдын түштүгүндө жана Филиппинде